Тилеге каршы бүгүн сот 1 жылдык пробация менен чечим чыгарды. Мен ушул эфирден пайдаланып, дагы бир рет Камчыбек Кыдыршаевичке кайрыламын. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, Кыргызстандын экинчи адамысыз. Азыркы заманда интернети өнүккөн заман. Эсли мен жалган айтып аткан болсом, ошол камераны басынып дедиңиз. Тастык талбаса мен 5 жыл өмүр боюга эркинден ажырасаңыз ыраазымын. Мен күнөөнү олтуруп кайра өзүм соттолуп атам. Башынан бери кайрылып келем, мен сизге эмнегедир укпай жатасыз. Эмне сыр бар сиз мен укпагыдай эмнеге? Мен Кыргызстан жаранымын го. 3 милиция сүйүнгөн бойдон кетти. Мени ошол айттырганга жеткирген Эркин Бөрбаев сүйүнгөн бойдон кетти. Акырет эсептешем баш болуп Камчыбек Кыдыршаевич, сиз менен угуп коюңуз. Эртеби кечпи сиз дагы өлөсүз, мен дагы өлөмүн. Кыздарым чоң айтат, мен четиркөө чыгып иштешим керек деп, эрте мен дагы айтып атамын. 1 жылдык пробация эч кандай чыга албайм мен. Акыйкаттуу заманда өлкөдө жашагым келет, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич. Анда руксат бергизмей чыгып кет, ошол төлөйүн акчасын. Мынча эле өчөлгөр менен урматтуу ички иштер министрлиги, урматтуу соттор, акыйкаттуулук барбы силерде? Кудайдан коркосуңарбы? Өзүм зордон чыкканыма айтканым үчүн соттолуп атам, акыйкат барбы? Урматтуу элим. Мен мындай болорун билгенимде айтпайт болчумун. Камчыбек Кыдыршаевичке ишенгенмин мен. Жаза көрөт деп ишенгенмин, ошон үчүн айтканмын. Тилеге каршы мен соттолуп калдым кайра, 1 жыл пробация менен. Акыйкат барбы Кыргызстанда? Адилеттүүлүк барбы? Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, сиз энеңиз эркек деп тууган болсо, анда сиз ошол ИВСтеги камераны тактап васынат этиңиз. Любой өлкөгө жөнөтүп, васынат эткенге мыйзам жол берет. Жөнөтүңүз, ошондо тастыкталат баары. Акыркы ушинтип кайрылууга туура көрдү. Азыр камера ашылтып атат булар. 3 милиция дагы көрсөтмө берип атат, камералар бар деп. Да, камералар бар. Мени алып кирип бератканы прекрасно турат. Васынат этип бериңиз ошону, мен сизден талап кылам, суранамын ошону. Кандай болбогон нерсени мен айтамын болду деп. Болуп атат бул. Дагы бир Куран китап карма берем. Акырет эсептешем мен баарыңар менен. Өткөндө эле өзүңүз кайрылгансыз элге. Мынчалык кыйнаныңар, мынчалык. Макул, мен өзүмдү тыйдым. Эч нерсе айтпай жүрдүм. Дагы мынчалык неге кыйнадыңар? Кылмыш козгоодон баштапканда дагы баардык бийлик өкүлдөрү ушундай чечим чыгарат, мен эч жака кайрылган эмесмин. Эмне себептен эмне? Артыгүл Калымбетовандай бирөөлөр өлтүргөн. Кабыл алсаңыз мен жеке-жеке өзүңүзгө айтат элем. Укпайсыз тилеге каршы. Азыр айтсам 5 минутта камайсыңар. Чындыкты айтсам камайсыңар дагы. Азыр камалганга даяр, мен 2 кызым жалгыз бой Ысык Көл областында жатат. Мынча. Мен бүгүн Бишкекке жолго чыгам. Кабыл алыңызды суранам, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич. Мени да бир угуп коюңузчу, суранам сизден. Акыркы үмүтүм сизде. Мен деле Кыргызстан жаранымын го. Келип мен жабырлануучу, мени зордогон, ошолорго шарт түзүп берген милициялар кайра арызданып акталып атат. Чыныгы
себептенбай болуп атат. Тажадым булчу. Мен да сизди шайлagam, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич. Мен да сизди келишиңизге себепкер болгом. Себеби өзүмдүн автоунан бар эле атамды жетелеп, апамды жетелеп апарып жүргөнмүн. Басыңыз шайлап кой, колдоп коелу деп. Бир жолу үнүмдү угуп кабыл алганга жарабаныңыз. Камчыбек Кыдыршаевич. Эмне себеп, эмнеге? Башкалар мен тууралуу жаман айтышы мүмкүн. Менден угуңуз ошону, менден. Өзүңүз баа бериңиз. Кыргызстандын экинчи адамы болсоңуз, айты өнүккөн заман. Ошол ивейсеге 2022-жылдагы ивейсе камераны полный восстановить этилсин. Ошондо гана акыйкат чыгат. Ошондо милициялар эмне болор экен, ошондо көрөбүз. Если ол такталбаса, өмүр бойго эркиндигинен ажыраттыңыз. Камчыбек Кыдыршаевич, мен сизден суранамын. Болгон нерсени мен кантип эме кылам? Жалган деп чыгарып атат, кантип? Сотторго мен ишендим эле, бирок уялбай мамлекеттик айыптоочун 3 жыл сурап атат, уялбай. Урматтуу Facebook колдонуучуларым, ошол кайрылуум түзмө-түз Камчыбек Кыдыршаевичке жетсинчи. Жетсе да көңүл бурбай табы билбейм. Мен акыркы кайрылуум, эртең Бишкекке чыгамын. Өлүгүм керек болсо макул, ошол жерде өрттөйүн. Бирок акыретте эсептешем. Ушуну унутпаңыз, Камчыбек Кыдыршаевич. Жолугамын мен сиз менен акыретте. Бул дүйнөдө жолукпасам, акыретте жолугамын. Кудай берсе жолугамын. Көрүшкөнчө аман болуңуздар.